Салам достор, алгач Agro Life KG YouTube каналына катталып, жандагы коңгуроочуну баса кетиңиздер. Кулпунай көп түстүү өсүмдүк. Анын 200дөн ашык сорту бар. Жана ал 5 континенттин аймагында өстүрүлөт. Бул мөмөнү сүйбөгөн адамды жолуктуруу кыйын. Кулпунайды жыл бою сатып алып жесеңиз болот. Бирок ар бир түшүм адам үчүн бирдей пайдалуу боло бербейт. Бул ирет кулпунайдын пайдасы жана зыяны тууралуу толук чындыкты айтып беребиз. Химиялык курамы. Кулпунайдын пайдасы бай химиялык курамы менен байланыштуу. Алардын курамында А, Б, С, Е, К жана ПП витаминдери бар. Минералдар цинк, темир, кальций, натрий, магний, фолий, алма жана лимон органикалык кислоталар курамын түзөт. Дүкөндөн кулпунайды жылдын каалаган убагында сатып алсаңыз болот, бирок эң пайдалуусу сезондо өскөнү. Жергиликтүү мөмө жемиштерде коркунучтуу кошулмалар жок, аларды жаркыраган таза даамы жана мүнөздүү жыты бар. Анын курамында бардык витаминдер жана минералдар болот. Импортталган мөмөлөр башка технологияларды колдонуу менен өстүрүлөт жана бул үчүн көбүнчө химиялык кошулмалар колдонулат. Мындай кулпунайдын пайдасы азыраак. Ал эми аллергиялык реакциянын ыктымалдыгы жогору. Организмге пайдасы. Ар бир жайда 5 килограмм кулпунай жеш керек. Бул организмди тазалап, кан клеткаларын жаңылайт. Кандай болбосун, кулпунай сергек жашоонун маанилүү элементи болуп саналат. Анын курамында организмге керектүү көптөгөн витаминдер жана микроэлементтер бар. Кулпунай кан клеткаларынын санын көбөйтүп, кандын курамын жакшыртат. Иммунитетти бекемдейт. Жүрөк кан тамыр системасынын ишин жакшыртат, кан басымынын деңгээлин турукташтырат. Анын антибактериалдык жана сезгенүүгө каршы таасири бар. Ал ичеги карындардын иштешин жана тамак сиңирүүнү жакшыртат. Эс алдыруучу таасири бар. Кубанычтуу гормондорду өндүрүү процессин негиздейт. Курамындагы фол кислотасы айымдардын сулуулугу үчүн зарыл. Кулпунайдын касиети. Антиоксиданттардын пайдасы. Кулпунайдын курамында антиоксиданттар бар. Бул активдүү кычкылтектин организмдин клеткасына кыйратуучу таасирин токтоткон консерванттар. Алар картаюуну жайлатат жана көптөгөн ооруларды азайтат. Кулпунайдын курамында антиоксиданттык касиетке ээ фенолдук кошулма бар. Мөмөнү күн сайын колдонуу клеткаларды жок кылат, бирок бул касиет кара кулпунайда көбүрөөк байкалат. Ачык түстүү кулпунай денеге азыраак таасир этет, анткени алардын курамында суу көп. Жүрөк кан тамыр системасынын ишин жакшыртуу. Кулпунайдын жүрөк жана кан тамырлардын иштеши үчүн пайдасы көптөн бери эле белгилүү. Курамындагы магний менен калийдин аркасында кан басымды турукташтырат. Ошондой эле суюктуктун пайда болушун жакшыртат жана көптөгөн жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуу коркунучун азайтат. С витамининин булагы. С витамини цитрус жемиштерде гана кездешпейт. Жалпысынан алганда 8 мөмө витамини боюнча 1 апельсин менен салыштыруу жетиштүү. Ал иммундук системаны бекемдеп, ички процесстерди активдештирет. Витаминдин эң көп өлчөмү кара түстөгү кулпунайда болот. Анын үстүнө тоңдурулган кулпунайда свежийге караганда азыраак болот. Бирок кулпунай кыямынын эч кандай пайдасы жок. Анткени витаминдер жогорку температуранын таасиринен өлөт. Клетка циклинин жөнгө салынышы. Кулпунайдын курамында клетка циклин жөнгө салуу ролун аткарган эллак кислотасы бар. Ал рак клеткаларынын өнүгүшүн токтотуп, эркин радикалдар менен күрөшөт. Ал сезгенүүгө каршы касиетке ээ жана кан айланууну жакшыртат. Эллак кислотасы иммундук системаны чыңдоо үчүн да зарыл. Бардык азыктардын арасында бул кислотанын саны боюнча кулпунай 3-чү орунду ээлейт. Кандагы канттын деңгээлин турукташтыруу. Кулпунай кант диабети менен ооругандарга да пайдалуу. Жана көптөгөн азыктардан айырмаланып, алар кандагы канттын кескин көбөйүшүнө алып келбейт. Кулпунай кант диабетин алдын алуу үчүн натыйжалуу мөмө деп эсептелет. Рак клеткалары менен күрөшүү. 21-кылымдын эң коркунучтуу жана куу ооруларынын бири рак. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, кулпунай рак шишигинин пайда болуу коркунучун азайтат.
Анын курамында рактын айрым түрлөрүн алдын ала турган заттар бар жана алар чогуу организмге күчтүү таасир этет. Эс тутумду жакшыртуу. Кулпунай мээнин табигый картаюу процессин жайлатат. Мындан улам кулпунайды дайыма жеген адамдын эс тутуму жакшы сакталат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, ал кыска мөөнөттүү эс тутумду жакшыртат. Фигурага пайда. Кулпунайдын калориясы аз. Сортуна жараша 100 граммында болгону 30-35 калория бар. Бул бир нече мүнөттүк күчтүү көнүгүү. Мөмөдө төмөн индекс бар. Башкача айтканда, ал канга канттын чыгышын козгобойт. Мындан тышкары курамына көптөгөн пайдалуу заттар кирет. Статистика көрсөткөндөй, кулпунайды үзгүлтүксүз колдонуу башка диетага караганда 24% натыйжалуураак. Бул кантка болгон муктаждыкты канааттандырган жана бузулуудан сактаган таттууларга даамдуу жана пайдалуу альтернатива. Бардык артыкчылыктарга карабастан, кулпунай моно диетага ылайыктуу эмес экенин эске алыңыз. Убагында арыктоодо тамак аш баланстуу болушу керек жана бардык керектүү витаминдер жана минералдар камтылышы зарыл. Ал эми ботко кошумча тамак болушу керек, ал чындап эле ылайыктуу. Сулуулук үчүн. Кулпунай фигуралар үчүн гана эмес, тери үчүн да пайдалуу. Ал теринин картаюусун жайлатат, тонусун тегиздеп, терини жаркыратат. Мөмө жеп эле тим болбостон, андан ар кандай кам көрүү каражаттарын жасоо пайдалуу. Анткени анын курамындагы азыктар терини жумшартат, азыктандырат жана икемдүүлүктү жогорулатат. Жыйынтыгында ал жумшак болот. Клубникадан жасалган масканы дененин бардык бөлүгүнө колдонсо болот. Ал өзгөчө көздүн тегерегине жардам берет. Бырыштарды азайтат, ошондой эле клубниканын согу менен тишти бир нече тонго агартса болот. Ал ооз кесилгенге да абдан пайдалуу. Кулпунай чачты жалтыратат, чачтын өсүшүн тездетет жана какачты дарылайт. Мөмөнү үзгүлтүксүз колдонуу тырмактын сапатын да жакшыртат. Көрүүнү жакшыртуу. Кулпунайды үзгүлтүксүз керектүү көз кыртыштарында курактык өзгөрүүлөрдүн коркунучун азайтат. Бул торчонун дегенерациясына, кургак көз жана сокурдуктан сактайт. Анын бай курамы аркасында мөмө алдын алуу жана мурунтан эле бар көз оорулары үчүн күрөшүүчү катары пайдалануу. Аллергия менен ооругандар үчүн пайдасы. Кулпунайды аллергия менен күрөшүү катары биз сунуш кылбайбыз. Анткени алар аны аллергия деп эсептешет. Башкалары тескерисинче тең салмактуу химиялык курамынын аркасында сезгенүүнү азайтат жана аллергия менен коштолгон химиялык реакцияларды бөгөттөрүнө ишенишет. Карама каршы көрсөткүчтөр. Пайдалуу касиеттердин көптүгүнө карабастан, кулпунайдын белгилүү бир каршы көрсөтмөсү бар. Ичеги оорулары, ашказан жарасы жана башка оорулар үчүн. Кош бойлуулук учурунда этияттык менен жеш керек. 3 жашка чейинки балдар үчүн кулпунайды абайлап колдонуу зарыл. Кулпунай аллерген болуп саналат. Өзгөчө балдар, диатези жана тамак аш аллергиясы бар адамдар кош бойлуулуктун 2 жана 3 чейрегиндеги аялдар үчүн кооптуу. Өнөкөт оорусу менен ооруп, диета кармагандар дарыгердин кеңешинен кийин гана кулпунайды жесе болот. Кулпунайды кантип туура жеш керек? Эгерде сизде каршы көрсөтмөлөр жок болсо да, кулпунайды туура эмес колдонуу ден соолук көйгөйлөрүнө алып келиши мүмкүн. Сакталууга тийиш болгон бир нече эрежелер бар. Тамактанаардан мурун кулпунайды жууш керек. Аларды суу жана сода менен чайкоо жакшы ыкма. 1 литрге 10 граммдан кошсоңуз болот. 10 мүнөт тыныктырып, суусун төгүп салыңыз. Дүкөндөн бир нече жаман кулпунайларды камтыган кутучаны тандап алуу жакшы. Бул өстүрүүдө эч кандай зыяндуу химикалык заттар колдонулган эмес дегенди билдирет жана зыянсыз. Бирок бузулган мөмөлөрдү жегенге болбойт. Тоңдурулган мөмөдөн максималдуу пайда алуу үчүн аларды бууга бир аз кармоо керек. Кулпунайды колдонуудан мурун эзип, 10 мүнөт кайнатса, аллергиясы барлар реакциялардын рискин азайтышы мүмкүн. Витамин С жана активдүү заттар начар болуп, мөмө коопсуз болот. Кулпунай көпчүлүк үчүн эң сүйүктүү мөмөлөрдүн бири болуп саналат. Ал ширелүү, таттуу, ошондой эле организмге чоң пайдасы бар. Ал витаминдерди жана минералдарды, кислоталарды жана клетчаткаларды камтыган бай химиялык курамга ээ.
Мөмө жүрөккө жана кан тамырларга жакшы. Тамак сиңирүү системасы үчүн рак клеткалары жана организмдеги куракка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшөт. Кыздар кулпунайды өзгөчө жакшы көрүшөт. Бул арыктоо үчүн эффективдүү жана андан көптөгөн пайдалуу жана жыпар жыттуу сактоо азыктарын жасоого болот. Бирок колдонууга кээ бир каршы көрсөтмөлөр бар. Мөмөдөн пайда алуу үчүн аны туура жегенди билүү керек. Бул видеодо сиз өзүңүз үчүн пайдалуу жана кызыктуу маалымат уктуңуз деп ишенем. Андай болсо лайк басып, AgroLife KG каналына катталып, досторуңуз менен видеону бөлүшүңүз. Өзүңүздү жакшы караңыз, ден соолукта болуңуз.